Мен тиги демилгечи Элдар коллегама суроо берип коюнчу. Сизге эмне түрткү болду ушул мыйзамды алып келгенге? Жеке сизге, жеке. Эми чындыгында жогоруда биздин Мен билгенимче сиздин мүлкүңүз дагы жок, приватташтырган объектиңиз дагы жок. Эми мен өзүм мугалимдин баласымын. Мен бир да атам, энем, тууганым да бир да приватизацияга катышкан эмес. Мен 12 жыл өзүм сыртта жашагам, окугам, мигрант болгом. Бирок мен ишкерлер ассоциациясында көп иштедим, Элнур Заркович. 10-15 жыл иштедим. Ал жерде көйгөй өтө көп. Мындай айтканда 10 жыл Москвада жүрүп, эптеп акча чогултуп келип бир цех сатып алган. Bir 100 bin dolar анан келип кечирип кой 30 жыл мурун туура эмес приватизация болгон деп тийишкен учурлар болуп атат. Ал болсо айтат, эми мен 93-жыл приватизация болгондо мен 5 экенмин, детсадка барчу экенмин. Менде эмне күнөө дейт да. Эми ушуга окшогон нерселер мага түрткү болду Элнур Заркович. Мындай көп, өтө көп азыр Кыргызстан боюнча. Анан эмнеге мейли кеч алып чыгып атасыз дейм да, биз үлгүрбөйбүз буну, бул мыйзам азыр мындай илинген боюнча кала береби деген ойда. Коллегалар, менде сураныш бар. Муну сиздер чечесиздер. Эгер 5-6 фракция колдоп берсе, эмки жумада экинчи үч окууда биз сунуш менен киргизебиз. Мындай 20-жылдан баштап мына бүгүнкү күнгө чейин баягы айтып атпайбы, бюджет толуп атат, мамлекет байып атат дегендердин бир 30-40-50% ушул мыйзамсыз менчиктештирип алган айынан толуп атат деп ойлойм да, мен билем. Мындан ары чектип коюп атасыз да, туурабы? Бул ак ниет сатып алуучуга гана иштей турган мыйзам. Жок, ошо ак ниет сатып алуучуларды биз кантип тандайбыз? Бул эми биз жазып атабыз, фиктивдүү эмес, ачык базарда, анан жанагындай социалдык, стратегиялык эмес объекттер болсо, ошолорго иштейт мыйзам. Мисалы үчүн азыр мына 4 жылда текшерип таппагандарды мына эртең табышат, бүрсүгүн табышат, 1 жылдан кийин табышат. Анан аларга кеч болуп калат да, алар жыргап жүрө берет да. Бизде Элнур Заркович негизги максат мындай күнөөсүз адам зыян тартпаш керек. Мындай маңдай тери менен акча таап келип бир нерсени сатып алып, ага зыян тийбеш керек. Балким кимде күнөө болсо ошо зыян тартсын, бирок ал зыян тартпаш керек деген максат менен алып чыгылган. Жок, биз ошону кантип аныктайбыз? Ушу аныктаганга бир механизм бар. Ушул туура приватташтырган, бул туура эмес приватташтырган. Мен Элвира Жыргалбековна кошулам, туура кызыл китеп деген бул кол тийгиз болуш керек. Менчик ар дайым өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан корголуш керек. Но биздин менчиктер туура эмес кеткендерин көрдүк да. Мына тарых көрсөтүп атат. Бул мына акыркы 4 жылда эле эмес, тиги башынан баштап эле текшерилип жүрөт. Бирок ошого эрки келеби, жетекчилерин келбеби башка маселе болуп жүргөн. Азыр эми баягы менчик ээлери ажырап калды да көбү. Мына бул мыйзамга чейин. Мындан кийинкилер ажырабайт. Буюрса, эгер мыйзамыбыз өтүп кетсе, ошолордун ортосунда кандай болуп калат? Биз мындай айтканда акыркы күнөөсү жок катмарды камтыганга аракет кылдык. Эми калганын убакыт чечет, мүмкүн кийинки чакырылышта депутаттар дагы иштейт. Жана күнөөсү жок, туура кылгандар менен туура эмес кылгандарды бөлүп атып, дагы бир ыдычуу чыкпайбы? Эмнеге аныкы туура деп атасыңар, эмнеге меники туура эмес деп атасыңар деп. Мен дагы сизге окшоп, мен мамлекеттен бир чарчы жерди алган эмесмин. Эч нерсе алган эмесмин. Бирок экөөбүз ушул мыйзамды чыгарбасак жакшы болот эле деген сөздө, себеп дегенде кызыктар дагы адамдар бар. Кызыктар адамдар көбүнчө жакшыраак болушат да өзүнүн мыйзамына. Мен мынау Минэкономдон келген өкүлдөргө суроо берип коеюн. Сиздер колдоп атасыздарбы ушул мыйзамды? Только с учетом доработок, которые мы предложили. Вы предложили, да, уже? Да, очень много. Очень много. Мага мындай таң калыштуу мыйзамда, Элдар мырза, мен сизди колдойм. Туура, өзүңүздүн принципиалдуулугуңузду, чынчылдыгыңызду көрсөтүп, ушу кетип атып, ушул мыйзамды жакшы өткөрүп коеюн деген ой жакшы. Бирок бунун аркасында да мындай терең ойлой турган нерселер бар да. Себеп дегенде, алдыркы 4 жылда өзүңүз көрүп атпайсызбы, туура эмес кылыптыр деп алып коюп атышат. Эми калгандарыныкын ала албай калганда кандай болуп калат? Ушул жагы эле мени кичине ойлондуруп атат да. Бирок рахмат. Өзүңүз кызыктар болбосоңуз дагы мыйзам жазыпсыз. Өзү бизде азыркы заманда ушу кызыктар адамдар гана жазат. Сизге рахмат. Эрдик кылып жазып чыгып көрөбүз. Рахмат.